Урматтуу мекендештер, сиздер корооңуздардын алды кооз, жапжашыл газон болсун десеңиздер, анда ушул видеону көрүңүздөр. Бизде газонду өстүрүш үчүн керектүү каражаттардын баары бар. Азыр мен сиздерге газон жөнүндө толук маалымат айтып берем. Эң биринчи газонду өстүрөрдүн алдында сиздер жериңизди даярдайсыздар. Андыктан сиздерге эң биринчи эле ушундай материал керек болот. Бул материалды мульчирующий материал деп коет. Бул материалды төшөгөндөн кийин сиздин жериңизде газондон башка жапайы чөптөр чыкпайт. Мульчирующий материалдын погонный метри 70 сом. Андан кийин үстүнө кара топурак таштайсыз. Кара топуракты таштап, тегиздеп бүткөндөн кийин керек газон үрөнүн тандасаңыз болот. Эң биринчиси эле ушул жерде универсальный сорт турат. Бул сорт нейтралдуу сорт десек жаңылышпайбыз. Анткени бул күн көлөкөнү тандабайт, өсө берет. Бийиктиги өтө бийик эмес, жапыс эмес, орточо болот. Кийинки сорт солнечная лужайка деп аталат. Бул сорт атайын күн жерге ылайыкташкан, канчалык күн тийсе дагы саргайбайт. Андан кийинки сорт тенистый сад деп аталат. Бул көлөкө жерге аталган, бийиктиги дагы өтө бийик эмес, жапыс эмес. Анан биздин көп адамдар каалаган газон бул мятлик 100% деп аталат. Бул газон үрөнүнүн курамында бир гана мятлик сорту бар. Бул газон жапыс болот, бийик өспөйт, үстүнөн бассаңыз дагы эч нерсе болбойт. Жапжашыл бойдон тура берет. Андан кийинки сорт бул английский сад. Бул газондун үрөнү жашыл болот, орусча айтканда темно-зеленый. Кийинки биздин газонубуз бул гномик. Бул газон башка газондорго айырмалуу жапыс өсөт. Бир айда 2 жолу оросуздар. Азыркы газондордун баары 1 килограммдык упаковкада болду. Сиздин жериңиз чоң болсо, анда сиздер 10 килограммдык мешоктогу газондорду алсаңыздар болот. Бизде атайын газондорго арналган жер семирткичтер дагы бар. Ушул сиздерге көрүп турган жер семирткичтин аты НПК газон деп аталат. Составында азот, фосфор, калий жана микроэлементтер атайын газондорго арналган. Бул газондор гранулдук түрүндө. Буларды сиздер кургак боюнча сээп коесуздар. Жана ушул сыяктуу бизде көлөмү чоңураак жер семирткичтер дагы бар. Бул азыр сиздер көрүп турган 2,5 килограмм. Бул жакта 10 килограммдыктар. Ушул убакытка чейин айтылган жер семирткичтердин баары кургак боюнча себилсе, азыркы жер семирткич сууга чыланып, суугарылат. Сиздердин газондун арасында жапайы чөп чыгып кетсе, анда бизде ушундай гербицид выборочного действия дегендер бар. Ушул гербицидтерди сиздер сууга раствор кылып, газондун үстүнө чачып койсоңуздар, газонго эч кандай зыяны жок, жапайы чөптөр жок болот. Булар рубит убирает сорняки на газонахтын баасы 30 сом, линтур 30 сом, хакер 50 сом. Газондордун 1 килограммдык упаковкадагы баалары 650 сомдон, гномик дегени 750 сом, мятлик дегени 1450 сомдон. Жана ошондой эле мешоктогу газондордун баалары 600 сомдон, жана гномик газон үрөнүнүн баасы 700 сом. НПК газон 1,5 килограммдык упаковкасынын баасы 200 сом. Фертика фирмасынын 2,5 килограммдык упаковкасынын баасы 350 сом. Жана ошондой эле Ому газонная деген жер семирткичтин 10 килограммдык упаковкасы 1000 сом. Эми сиздер газонду кантип кооз кылууну билесиздер. Кененирээк маалымат алыш үчүн Агромир KG Дүң Соода борборуна кайрылыңыздар. Эгерде видео жакса, лайк басып, комментарий калтырыңыздар.